Кыргызстанда ушу менин кызымдын сүрөтүн чаптап алып коробка көтөрүшөт экен. Мен аларды тааныбайт экенмин. Ошондой көп ишенмеңиздер. Биз азыркы учурда ушу Турция мамлекетине дарыланып жатабыз. Кызым 3 жылдан бери ушу онкология оору менен ооруп жатат. Алгач эле бул QR код менен өтсөк, капчыктын аты жөнү көрсөтүлбөйт. Get контакттан текшерсек, Vika деп чыгып жатат. Комментарийлердин арасында кайрышы деген жазуу бар. Биз бул номерге байланышып жооп ала алган жокпуз. Ошондуктан дароо эле кыздын атасына байланыштык. Ал чын эле Салияга акча чогултуп жүргөн адам бул үй бүлөгө таптакыр тиешеси жок экенин айтты. Бул бир эле учур гана, андыктан абайлаңыз. Орозодо адамдар садака көп берет. Мындан пайдаланган шылуундар дагы көбөйөт. Муктаждарга жардам бериңиз келсе сөзсүз түрдө текшериңиз. QR код менен өткөндө ээсинин аты жөнү так чыгыш керек. Андан тышкары ишенбей жатсаңыз, ошол номерге чалып тактаңыз. Расмий Instagram же башка баракчаларын сураңыз. Туура жасалган акча чогултууларда бардык документтер көрсөтүлүшү керек. Мисалы, Салиян баракчасында анын баары бар экен. Капчыктардын ээсинин аттарына чейин жазылган. Атасы, апасы, жакын туугандары өз жүзү менен видеолордо кайрылып жатышат. Жада калса WhatsApp'та жалпы чат дагы бар. Мына ушинтип эле текшерип койсоңуз болот. Чынында Кыргызстанда элдин жардамына муктаждар көп. Кайрымдуулук улансын, бирок шылуундардан сактанганды унутпаңыз.